Намазды Аллаға беріле оқу. Алла Таала Құран-ы Каримде мындай дейді. Чындығында момындар игілікке жетішті. Алар намаздарын қорқу менен оқышат. Муминин сүресі. Байхақинин риwayаты бойынша Мухаммед бин Сирин рахматуллаху алейхи мындай дейді. Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалям намаз оқығанда асманға тіктей берген үшін ушул аяттың түшкөнүн уктум. Байхақи менен Хаким Абу Хурайрадан рахматуллаху алейхи төмөнкүнү риwayat кылышат. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалям намаз оқығанда асманды карачу. Бұл аят түшкөндө башын дароо сажда кылган жакка ийген. Хасан Басринин риwayаты боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям мындай дейт. 5 убак намаз силердин бириңердин үйүнүн алдынан агып турган суусу мол дарыяга окшош. Ар күнү 5 жолу бул дарыяга жуунуп турган кишинин үстүнө кир калабы? Башкача айтканда, намаз пенденин чоң күнөөлөрүнөн сырткары бардык күнөөлөрүнөн арылышына себеп болот. Мунун мындай болушу үчүн окулган намаз коркуу менен окулушу керек. Мындай болбогон намаз ээсинин бетине ыргытылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям мындай дейт. Ким бул дүйнө менен болгон бардык байланышын үзүп, 2 рекет намаз окуса, өткөн күнөөлөрү кечирилет. Башка бир хадисте мындай деп айтылат. Намаз окуу, ажылыкка баруу, тооп кылуу, Каабаны айлануу жана башка ибадаттар Алла Тааланы зикир кылуу үчүн буйрулган. Эгер ушул зикир кылуу учурунда жүрөктө берилүү жана коркуу болбосо, мындай зикирдин кандай мааниси болмок эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям мындай дейт. Окуган кишини жаман жана жагымсыз иштерден тыйбаган намаз пенденин Алла Тааладан дагы көбүрөөк алысташына себеп болот. Бакир бин Абдуллах мындай дейт. О адам баласы, Алла Тааланын алдына уруксатсыз барып, аны менен ортомчусуз сүйлөшүүнү кааласаң, буга оңой эле жетсең болот. Ол жакшылап даарат алып, анан намазканага барасың. Мына ошондо сен Алла Тааланын алдына уруксатсыз кирип, аны менен ортомчусуз сүйлөшкөн болосуң. Азирет Айша радиаллаху анху айтат. Алланын элчиси менен маңдай тескей отуруп, бир нерселерден айтып кобурашып отурчу элек. Бирок намаз убага киргенде Алла Таалага кулчулук менен өтө жуурушуп кеткендиктен, ал биз аны тааныбагандай болуп калчубуз. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалям пенде дили менен денеси бир бүтүндүктө берилип окуган намазга Алла Таала карап да койбойт деген. Алланын досу Азирет Ибрахим алейхиссалам намазга турганда анын жүрөгүнүн соккону 2 чакырым жерден угулуп турчу. Саид ат-Танухи рахматуллаху алейхи намаз окуганда көз жашы сакалына чейин акчу. Пайгамбары саллаллаху алейхи вассалям бирөө намаз окуп жатып сакалы менен ойногонун көрүп, эгерде бул кишинин жүрөгүндө Алладан коркуу болгондо, бардык мүчөлөрүндө коркунуч болмок деп айткан. Айтууларга караганда, Азирет Али радиаллаху анху намаз окуганда өңү кубарып, денесин калтырак басчу. Андан, о момундардын башчысы, сага эмне болуп жатат деп сурашканда, ал Алла Таала жер асманга, тоолорго сунуштап, алар коркконунан мойнуна ала албаган, бирок мен мойнума алган аманаттын убагы келди го, деп жооп берчү. Али бин Хусейн даарат алганда өңү кубарып кетчү. Андан, даарат алганда эмнеге мындай болуп каласың, деп сурашты. Ал, кимдин алдына чыгаарыңды билесиңби, деп жооп берди. Хатамул Асамдан намазды кандай окуу керектиги тууралуу сурашканда, ал намаз убагы жакындаганда жакшылап даарат алып, намаз окулчу жайга барам. Дене боюмду тынчтандырыш үчүн бир азга отурам. Анан намазды баштоо үчүн ордуман турам. Каабаны 2 кашымдын ортосуна, Сырат көпүрөсүн бутумдун астына, бейишти оң, тозокту сол жагыма, өлүм периштесин аркама алып, эң акыркы намазымды окуп жатам деген ой менен, коркуу жана үмүттүн кучагында намаз окуп баштайм. Такбирди айбыгуу менен айтам.
сүрөнү же аяттарды жай кылдаттык менен окуйм. Рүкүлөрдү кичипейил, айбыккан абалда аткарам. Анан сол бутумдун сыртын жерге төшөп, оң бутумдун баш бармагын жерге тик коем. Буларга ыкласты кошом. Бирок намазды бүткөнүмдө кабыл болуп болбогонун билбейм деп жооп берген. Ибн Аббас радиаллаху анху узартпай жана кыскартпай чын дилден окулган 2 рекет намаз сезимсиз, кайдыгер абалда түнү менен окулган намаздан жакшы деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде мындай баяндалат. Акыр заманда үммөтүмөн кээ бир кишилер мечиттерге келип тегерек болуп отурушат. Алардын оюнда дүнүйө болот. Алар менен отурбагыла. Алардын ибадатына Алланын муктаждыгы жок. Хасан Басринин рахматуллаху алейхи мындай деп айтканы риваят кылынат. Пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям силерге адамдардын арасынан эң жаман уурлук кылган ким экенин айтайынбы дейт. Ал жердегилер ооба дешкенде, Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям намазынан уурдагандар деп айткан. Намазынан кантип уурдайт деп сурашты беркилер. Пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям намаздын рүкүсү менен саждасын кемиткендер уурдайт деп жооп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип айтты. Кыямат күнү пендеден алгач намаз тууралуу суралат. Эгер ал пенде намазды толук аткарган болсо, Алла Таала ал пенденин сурагын жеңилдетет. Эгер намазы кем аткарылган болсо, Алла Таала периштелерине бул пендемдин нафил кошумча ибадаттары бар болсо, аны менен парз намаздарын толуктагыла деп айтат. Башка бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пендеге 2 рекет намазга уруксаттан дагы жакшыраак нерсе берилген эмес деп айткан. Бир күнү Халяф бин Айюб намаз окуп жатканда аны аары чагып алады. Бирок ал денесинен кан чыкканына карабай муну сезген жок. Ибн Саид буга көз салып турган эле. Намаздан кийин ал сени аары чагып алды. Денеңен кан чыкты го, сезбедиңби деп сурады. Ибн Айюб өзүң ойлоп көрчү, Алланын алдында, өлүм периштесинин жанында, сол жагында тозок, бут астында Сырат көпүрөсү турган киши ошондой нерсени сезмек беле деп жооп кайтарды. Амир бин Зар такыбалыкта жогорку даражага жеткен киши болчу. Анын колу ириңдеп, чирип бараткан эле. Дарыгерлер колуңду кесип салышыбыз керек дешти. Ал мейли кескиле деп макул болду. Сени байлабай туруп кесе албайбыз деди беркилер. Ошондо ал мени байлоонун кажети жок. Намазга турганымда кессеңер болот деп жооп кайтарды. Натыйжада анын колу намазда кесилди жана кесилгенин сезген жок.